борбору аталган Жалал Абад шаарында учурда 170 миңден ашуун жаран жашайт. Бул шаарда айрымдарынын балалык кези өтсө, айрымдарын жумуш аркылуу которулуп келсе, ал эми кайбирлери кесипке ээ болчу мамлекеттик окуу жайларда билим алышат. Негизи эле Жалал Абад шаары сиз үчүн кандай шаар жана кандай элестер менен эсте калды? Ушул суроону шаар тургундарына берип, алардын ой пикирлерин укмакчыбыз. Мен эң жакшынакай окуучуларды чыгардым, окутуп. Ошолордун көчөдө жолугуп, мени агай саламатсызбы деген бир сөзү мени ушунчалык кубандат да. Бардык эле мугалим ошондой болсо керек деп ойлойм. Анан кийин шаарыбыз мына акыркы жылдарда айтыш керек, жакшы өнүгүп атат. Мына 9-11 этажданган үйлөрдүн курулушу дагы бул шаардын кийинки мезгилдеги өнүгүшү. Турмушка чыгып анан ушул жака келгенден бери 95-жылдан бери Жалал Абад шаарында жашайм. Жалал Абад шаары мага аябай жагат. Мен Жалал Абад шаарын жакшы көрөм. Ошо ишим да ушу Жалал Абадта. Жакшы балдарым деле ушу Жалал Абадтан төрөдү. Ушу Жалал Абад мектебин окууну бүтүштү. Азыр бириси Бишкекте окуп атат, бириси Россияда окуп атат. Жакшы бар, өзүмдүн ишим ушу Жалал Абадта. Мен Жалал Абад шаарын жакшы көрөм. Жалал Абад мен үчүн кооз шаар. Өзгөчө Жалал Абадта мага курорт жагат. Бул жерде мен 1-классымдан бери эле окуп жүрөм. Анан өзүмө аябай көп досторду тапкам. Мен бул жерде небре, чебире көрдүм. Балдарым, кыздарым бардыгы ушул шаарда иштешет. Кичинекей уулум Мээрде, Гобурдуда участковый болуп иштейт. Кыздарым ушул жерде эл үчүн кызмат кылып атышат. Студент болдум. Бул Жалал Абад шаары мен үчүн кооз шаарлардын бири. Жетобосунун ичинен эң кооз шаары бул Жалал Абад шаары деп эсептейм мен. Мен төрөлүп өскөн жерим, окуган жерим, чоңойгон жерим, келечектеги жашай турган жерим десем. Жаштардын шаары дегендей өтө жакшы шаар. Мен үчүн аябай мындай экинчи мекеним десем болот да. Себеби мен ушул жерде окудум, ушул жерде турмушка чыктым, ушул жерден бала чакам, неберем азыр деле мына бактылуу карылыкты сүрүп